Коронавируска каршы вакцина тукумсуздукка алып келип, рак илдетин козгоп, балдарды аутизм оорусуна чалдыктырабы. Эң эле коркунучтуусу эмдөө аркылуу адамдын денесине чип орнотулабы. Өзүм дагы ошол текшерип көрдүм. Көрсөм, действительно магнит жабышат экен. Башка жерине мынакей жабышпайт. Мына сайган жерге кадимкидей эле магнит жабышат экен. Бул жон гана жөө-жомокпу же чын эле коронавируска каршы вакцинанын ичине эл билбеген нерселер камтылганбы? Кыскасы, бүгүн биз COVID-19 каршы эмдөөгө байланыштуу бир катар кооптонууларга кенен токтолобуз. Сиздер менен мен Наргиза Асиякова. Кызыктын баары алдыда, бизден алыстабаңыздар. Демек, мен ойлоп калдым. Чын эле чип бар окшойт. Болбосо аркы темир да ошон үчүн жабышып атат деген ойго келип атам, урматтуу эл журт. Коронавируска каршы вакцинада чип катылган деп бир гана кыргызстандыктар эмес, учурда казактар дагы кабатырланып турушкан учур. Тартып атыр эми дэв негизи магнит. Ойбай туруп калды ана кара. Нерсени алып бүт тартып. Рас экен. Рас экен деп экспериментти бир аз адам кайталады. Міне қолымды міне қимылдатып жатыр, міне түспейді. Көрдіңдер ме? Рас екен, әйт. Адистердин айтымында бул маалымат фейк жана жон гана элди козутуу ыкмасы болуп эсептелет. Бирок жогорудагы видеону көргөндөр адистерге эмес, эки көзүнө көбүрөөк ишенишүүдө. Андыктан биз маалымат фейк экенин тастыктап беребиз. Биринчиден, ийненин учуна батып, көзгө көрүнбөй денеге сайыла турчу чипти илимпоздор эмаран гана ойлоп чыгарышууда. Анын көлөмү 0,1 куб миллиметр болгондуктан чаңдан айырмасы жок. Микроскоп менен гана көрүүгө мүмкүн. Бирок андай чиптерди учурда массалык түрдө колдонуу тууралуу сөз дагы жок. Анткени ал чиптерди азыр илимпоздор чычкандарга орнотуп көрүшүүдө. Все, что имеет крысы, имеем и мы. Человек несведущий, скорее всего, даже и не догадывается, насколько мы схожи с этими зверьками. Мындай чиптер адамдын организмине киргизилген күндө деле булчуң жана тери аркылуу ал өзүнө магнитти тартып ала алмак эмес дешет адистер. Айрымдар вакцина сайдырган жерге магниттин чапталып калышына анын ичине куюлган алюминий себеп деп айтып келишет. Бул маалымат дагы жалган. Анткени алюминийге магнит эч качан жабышпайт. Анда эмне үчүн магнит вакцина алган жерге жабышып жатат? Жообу эң жөнөкөй, ал тер. Адам терисинин нымдуу жерине магнит оңой жабышып, чапташып калат. Я потею, и после этого у меня бывает липкая кожа. В этом также секрет магнетизма. А еще мне пришлось обчистить ближайший ашан. Липкость кожи в этих демонстрациях помимо изгибов тела играет наиболее важную роль. Мындан улам биз ийне аркылуу сайылган чип же болбосо вакцинага кошулган оор металлдар тууралуу маалыматтарды ишенимдүү түрдө жөө-жомок деп айта алабыз. Коронавируска каршы вакцинаны ээрчиген дагы бир ушак бул вакцина адамдын ДНК-сын өзгөртөт деген имиштер. Анда эмесе илимпоздордун түшүндүрмөсүнө токтолсок, вакцина адамдын генине эч кандай таасирин бере албайт. Себеби Иш жүзүндө вакцина инструкцияларды сактаган материал болуп эсептелет. Ал адамдын денесине сайылгандан кийин вакцинаны клеткалар жутуп алат. Бирок ал ДНК сакталган клетканын ядросуна кире албайт. Вакцина клеткалар үчүн даяр инструкция берет. Ал убактылуу болуп эсептелет. Адамдын организми тиешелүү белоктор менен куралгандан кийин вакцинанын курамын өзү эле таптакыр жоюп салат. Мындан улам анын генетикалык кодко эч кандай таасири болбойт. Коронавируска каршы эмдөө алган айымдар кийин төрөй албай калышат. Акыркы учурларда ушул маалыматка дагы ишенгендер арбын чыгышууда. Бирок бул маалымат дагы жалган. Илимпоздор, акушер-гинекологдор, эпидемиологдор коронавируска каршы эмдөө тукумсуздукка алып келбейт деп какшап келишет. Эмдөө тескерисинче айым менен мырзанын иммунитетин чыңдап, кооптуу илдеттен калкалап турат. Бирок эске ала турчу бир жагдай бар. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму эмдөө алгандан кийин бери дегенде эле жарым жылдай сактанып туруу кажет экенин белгилешет. Вакцина алгандан кийин 6 ай өткөн соң гана бойго бүтүрүүнү пландаса болоору айтылат. Түшүндүм. Намекти түшүндүм. Түшүндүң да, Конечно.
Вакцина аутизм оорусунун пайда болушуна шарт түзөт. Бул дагы жалган. 1998 жылы кийин 2002 жылы вакциналар аутизм оорусун козгошу мүмкүнбү деген изилдөөлөр жүргүзүлүп, жыйынтыгында вакциналардын аталган илдетке таасири болбой турары тастыкталган. Акылымды иштет. Коронавируска каршы вакцина рак илдетин чакырат. Бул жалган. Вакциналар зыяндуу шишиктерди козгобойт. Айрым бейтаптардын вакцина алгандан кийин лимфа бездери чоңоюп калышы ыктымал. Адатта мындай көрүнүштү алар рак илдети менен окшоштуруп алышат. Бирок чоочулабаш керек. Ал лимфа бездери канча бир убакыттан кийин кайра өз калыбына келет. Ошентсе дагы дарыгерге көрүнүп коюу туура. Мисалга, ымыркайлардын дагы айрым учурларда БЦЖ вакцинасын алгандан кийин лимфа бездери шишип калгандай сезилет. Илгери адамдар вакцинасы жок эле оорубай көп жашашкан. Вакцинанын кажети жок. Бул дагы жалган. Бир эле мисал келтирсек, кызамык илдети убагында бүткүл дүйнөнү каптап, канчалаган өмүрлөрдү алып кеткен. Көбүнесе 10 жашка чейинки балдар чалдыгышкан. Кызамыкка каршы вакцина жапырт киргизилгенде гана ал жугуштуу илдетти ооздуктоого мүмкүн болгон. Вам кого? В районе эпидемия. Поголовные прививки. Вакцинаны иштеп чыккан илимпоздор убакыттын тардыгынан вакцинанын орчундуу терс таасирлерин жашырып коюшкан. Бул дагы фейк. Анткени учурда ондогон компаниялар вакциналарды иштеп чыгуу аракетин көрүшүүдө. Бардык клиникалык текшерүүлөр 20 000ден ашуун ыктыярчыларга жасалган. Вакцинанын бардыгы эле уруксат кагаздарын ала бербейт. Тиешелүү талаптарга жооп бергендери гана лицензияга ээ болушат. Шектүү вакцина дүйнө жүзүнө таркатылат деген жүйө сөз. Анткени эксперттерге вакцинанын атын айтпай туруп, текшерүү ыкмасы дагы колдонулуп келет. Обязательные постановления. Вакцинанын ичине сымап куюлган, ал өтө кооптуу деген маалыматтар дагы жалган. Чынын айтканда, курамында сымап бар. Тиомерсал деген органикалык затты айрым вакциналарга кошуп келишет. Ал өтө аз өлчөмдө кошулгандыктан терс таасирин деле бербейт. Анын үстүнө сымап эки түргө бөлүнөт. Метил сымап жана этил сымап. Биринчиси адам үчүн өтө кооптуу, ал эми экинчиси болсо медицина тармагында колдонулуп келет. Бүгүндөн баштап тамакты кол менен жемей жок, мурунду чукумай жок, көчөдөн түкүрмөй жок, курт кумурскаларды үйгө алып келмей жок, ширенкенин күкүртүн жемей жок. Түшүндүңбү? Мен сага айтып атам. Тазалыкты сактасам оору күчөбөйт. Албетте, тазалыкты сактоо бул жугуштуу ооруларды алдын алуунун негизги жолу. Ошентсе дагы көптөгөн жугуштуу илдеттер адамдын тазалыгына карабастан көбөйө берет. Эгер тиешелүү эмдөө болбогондо, учурда полиомиелит жана кызамык сымал кооптуу дарттар кайра-кайра жанданып турмак. Коронавируска каршы эмдөө кирешелүү бизнестин башаты. Учурда коомчулукта фармкомпаниялар сүйлөшүп алышып, жапырт эмдөө аркылуу адамдардан акча жасашат деген ойлор айтылууда. Бул дагы кайсы бир деңгээлде жаңылыштык болуп эсептелет. Себеби бизнес чөйрөсүндө жаңы вакцина ойлоп табуу тескерисинче эң көп чыгаша алып келери белгилүү. Толгон токой клиникалык изилдөөлөрдү жүргүзүү дагы көптөгөн каражатты талап кылат. Ойлоп тапкан вакцинасы жарабай калса, толугу менен күйүп кетиши ыктымал. Кыскасы, коронавирус менен бирге ага байланыштуу жөө-жомок жалгандар дагы арбын эле тарады. Бүгүн биз 10 эмешти талдап бергенге аракет жасадык. Эң негизгиси, адамдарга чип орнотулбайт. Вакцинанын курамына оор металлдар кошулбайт. Тукумсуздукка алып келбейт. Рак илдетин козгобойт. Аутизмди жаратпайт. Ичине зыяндуу сымап куюлган эмес. Жана фарм компаниялардын кара өзгөй планы эмес. Сиздер менен мен Наргиза Айсекова болдум. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.